Россия менен 2 авиа каттам жандандырылды. Кандайдыр ишкана болсо, менчигинин түрүнө карабастан ушундай биз жардамдарды берели деген максатта ушуну киргизип жатабыз. Жер өлкөнүндөгү алтын өндүрүү фабрикасы учурда курулуш монтаждоо иштери аяктап, 2020-жылдагы жакшы жаңылык. Урматтуу мекендештер, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, бүгүнкү брифингти жакшы маанай менен баштасайын деп турам. Бүгүн тил майрамы биздин мамлекетте улутубуз үчүн улуу майрам. Мамлекеттин негизги символдорунун бири бул мамлекеттин тили. 1989-жылдын 23-сентябрында Кыргыз ССРнын Жогорку Совети кабыл алган мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамы ошол мезгилдин эң чоң жемиши болгон. Совет доорунда 1929-жылы биринчи конституцияда кабыл алынган мамлекеттик тил статусу кийинчерээк репрессия маалында, тагыраак айтканда 1937-жылкы конституцияда кыргыз тилин колдонууну тарткан жоолор менен алмаштырылган. Кыргыздын алгачкы интеллигенциясы ушул жылдары мамлекеттин өз алдынчалыгын сактап калуунун курмандыктары болгонун баарыбыз жакшы билебиз. Ошондо да чейрек кылымдан ашык тилибиз болуп көрбөгөндөй кысымда болсо дагы биз тилибизди, наркыбызды сактап кала алдык. Тил улуттун иденттүүлүгүн тастыктаган негизги белгиси. Мамлекеттик тил мыйзамы кыргыз тилинин мамлекеттик статусун бекемдеген укуктук ченемдик акт болуп эсептелет. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү өкмөттүн приоритеттүү багыттарынын бири. Тил мыйзамынын 2-беренеси боюнча өкмөт тарабынан аныктала турган мамлекеттик кызматчылар өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн мамлекеттик тилди зарыл болгон көлөмдө билүүгө тийиш деп белгиленет. Бул багытта жана мамлекеттик тилди санариптештирүүнүн алкагында өкмөт тарабынан жарандардын тилди билүү деңгээлин аныктай турган кыргыз тест системасы түзүлүп, мамлекеттик жогорку кызмат орундарын ээлеген бардык кызматкерлер сынактан өтүүдө. Аларга кыргыз тилин жеңил үйрөнүүгө шарт түзүү максатында Тил тест веб порталы иштеп жатат. Бүгүнкү күндө 20 миңден ашык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер тестирлөөдөн өткөрүлдү. Тил мыйзамынын 17-беренесин ишке ашыруу боюнча мамлекеттик органдар тарабынан шарттар түзүлүп, иш кагаздарынын басымдуу бөлүгү кыргыз тилинде жүргүзүлүп жатат. Азыркы учурда 2021-2025 жылдарга мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өнүктүрүүнүн программасы иштелип чыкты жана кол коюунун алдында турат. Буюрса, бүгүн биз ага кол коюп ишке киргизебиз. Урматтуу мекендештер, баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана өзүмдүн атымдан мамлекеттик тил күнүңүздөр менен куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, мурунку брифингтерде өлкөнүн социалдык экономикалык көрсөткүчтөрүнө, анын ичинде курулуш, айыл чарбасы сыяктуу тармактарда аткарылып жаткан иштер туурасында маалыматтарды бергенмин. Өзүңүздөр байкагандай, ар бир брифингте тармак боюнча кыскача маалыматтарды берип жатабыз. Бүгүнкү брифингте сиздерге өлкөнүн ички дүң продукциясынын салмактуу бөлүгүн ээлеген өнөр жай тармагындагы абал боюнча маалымат берсем деп турам. 2020-жылдын 8 айында өнөр жай тармагында 205 миллиард 626 миллион сомго продукция өндүрүлдү. Бул 100,1% түздү. Кумтөрдү эсепке албаганда көлөм 88 миллиард 317 миллион 200 сомду түздү. Ал эми физикалык көрөмдүн индекси 90,4% түздү. 2020-жылдын 8 айында өнөр жай өндүрүшүнүн ичинен негизги металлдар жана даяр металлдар буюмдарын өндүрүү, тагыраак айтканда алтынды өндүрүү басымдуу бөлүгү 11,6%га өстү. Тоо кен тармагы боюнча айтсам, өкмөттүн инвесторлор менен биргелешкен аракеттерибиздин аркасында тоо кен тармагы пандемия маалында да үзгүлтүксүз иштеди. Ушул жылдын 8 айынын жыйынтыгы боюнча 13.735 кг тазаланган алтын өндүрүлдү. Өсүш 110,1%га барабар болду. Бул тармакта өндүрүштүн көлөмүнүн өсүшүн кумтөр жана алтын кен ишканалары басымдуу бөлүгүн
ээледи. Тоо кен тармагынан түшкөн салыктар боюнча айтсак, 2020 жылы 8 айда бюджетке салыктык жана салыктык эмес төлөмдөрдөн 10 миллиард 885 миллион 753 миң сом түштү. Же болбосо 83,7 ал эми пайыз тоо кен тармагы мына айткандай эле өзгөртүксүз иштөөгө мүмкүнчүлүк болду. Мунун ичинен Кумтөрдүн дүн киреше салыгынан 2020 жылы 8 айында 6 миллиард 133 миллион 424 миң сом түштү. Бул 81,2%. Жалпы кирешенин алтын өндүргөн компаниялардын киреше салыгынан 1 миллиард 729 миллион 285 миң сом. Же болсо бул өсүш 210,1%га берди. Учурда ири тоо кен ишканалары санитардык жана карантиндик стандарттарга ылайык өзгөртүксүз иштеп жатышат. 2020 жылы төмөнкү долбоорлорду ишке киргизүү пландаштырылган. Тоо кен тармагы тарабынан бул жер кениндеги алтын өндүрүү фабрикасы учурда курулуш монтаждоо иштери аяктап, пайдаланууга берүү иштери жүрүп жатат. Расмий ишке киргизүү 2020 жылдын 4-кварталынын башында пландаштырылып жатабыз. Буюрса баары даяр болот, жакын күндөрү бул фабрикада иштеп баштайт. Экинчиси терек кан жана перевальная кендеринде алтын өндүрүү фабрикасынын жана инфраструктуралык объектилердин курулушу башталды. Өзүңүздарга белгилүү болгондой 12 сентябрда мен жогорудагы тоо кен ишканасында болуп келдим. Ал жерде бүгүнкү күндө 702 адам иштейт. Алардын 96%ы жергиликтүү тургундар. Мына коронавирус ковидке байланыштуу мен барып ошол жерде курулушчулар менен көргөндө жолугушканда ошол жерде айтышты, коронавируска байланыштуу сырттан адистер келбей калгандыктан ошол жерде дагы биздин мына ички адистерди ошол жерге ишке алышып, жана инженер башка маселелерди дагы биздин ички адис биздин өзүбүздүн атамекендик ошол адистердин жардамы менен бүгүнкү күндө ошол фабриканын курулуш иштери башталып иштеп жатат. Бул жалпы ошол жерде иштеген биздин ишчилердин 96% ошо жергиликтүү тургундардан түзүлүптүр. Жыл сайын ишкана бюджетке салыктык чегерүүлөр түрүндө болжол менен 1 миллиард сом которуп берип турат. Ишкананын кубаттуулугу жылына 1 миллион тонна руданы кайра иштетүү. Ал эми башка өнөр жай тармактарын айта турган болсок, мына бүгүнкү күндө буга чейин да бир нече жолу биз айттык. Негизги өкмөттүн максаты бүгүнкү күндөгү биринчи этапта биздин өнөр жай тармагын өндүрүштү, жалпы эле өндүрүштү коронавируска чейинки деңгээлге чыгаруу максаты. Экинчи этабында болсо аны андан ары өркүндөтүү. Ошол боюнча бир топ өзүбүздүн пландагы жумуштарды дагы башка тармактарда да жүргүзүп жатабыз. Андан сырткары мына жакында эле массалык маалымат каражаттарынан берилди. Бүгүнкү күндө өкмөттүн негизги кыска аралыкта аткаруучу иш-чараларынын бири болуп, бул мына өнөр жайды кайра иштетүү тармагын кайрадан бутуна тургузуп иштетүү же ошол жакта болуп жаткан кыйынчылыктарды жоюу максатында биз куратордук механизмди киргизип ишти баштадык. Бул маселе 29 өнөр жай жана кайра иштетүү тармагында иштеп жаткан биздин өндүрүш тармагындагы ишканаларга, андан сырткары 10 инвестициялык проектке тиешелүү. Бул биринчи этабында биз өкмөт мүчөлөрүн, кээ бир ведомстволордун жетекчилерин ар бирин бирден ушундай ишканага байлап, ал ишканалар кандай ишкана? Ал ишканалар бүгүнкү күндө кандайдыр бир кыйынчылыктан улам иштебей туруп калган, же болбосо коронавируска байланыштуу туруп калган, бүгүнкү күндө толук кандуу иштей албай жаткан ишканалар. Алардын бардыгын ошол өкмөт мүчөсү түздөн түз байланышып, жетекчилиги менен, адистери менен ошол жердеги болгон кыйынчылыктарды жоюуда өзүнүн сөзсүз түрдө баягы жардамын берүү зарыл. Ал үчүн ар бир куратор өзүнүн иш планын иштеп чыккан, кайсы бир ишкананы кайсыл убакта, кайсыл деңгээлде пайдасы тийип, жумушчу орундарды түзүп, биздин бюджетке киреше бере турган кандайдыр бир ишкана болсо, менчигинин түрүнө карабастан ушундай биз жардамдарды берели деген максатта ошону киргизип жатабыз. Жакынкы күндөрдө мен ойлойм биз бунун жемишин алабыз деп.
Андан кийинки сөзүмдө мына элибизде өтө көп кайрылган мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр жаатында иштерге токтолсом деп турам. Анын ичинен электрондук кызмат көрсөтүүлөр жаатында аткарылып жаткан иштерге токтолоюн. 2020 жылы коронавирус пандемиясынын шарттары дүйнөдө санариптик кызмат көрсөтүүлөрдүн тез өнүгүүсүнө жол ачты. Чындап эле бүгүнкү күндө биз да ошону колдондук, байкадык. Мына мамлекеттик кызмат, көпчүлүк бизнес чөйрөсүндө кызматкерлер пандемия шартында үйдө турууга туура келди. Ошондо мына санариптик кээ бир кызматтарды колдонуу менен ошол аркылуу иштерин онлайн режимде дистанттык түрдө жүргүздү. Бул биринчиси. Экинчиси, мына киргизген биздеги электрондук кызмат көрсөтүүлөрдөн кээ бир биздин жарандарыбыз буга чейин анын зарылдыгы жок болсо, үйдө отуруп калганына байланыштуу зарыл болуп, ошо электрондук түрдө кызмат көрсөтүүлөрдү ала баштады. Буга азыр мен айтып кетем, кайсы цифралардын негизинде таянып биз айтып жатканыбызды. Мен айткандай 20-жыл бул коронавирус пандемиясынын шарттары дүйнөдөгү санариптик кызматты күчөттү, анын өнүгүүсүнө жакшы өбөлгө түздү десек болот. Бул ушундай шарттарды алып келди. Ал эми айрыкча дүйнө элинин санариптик технологияларды тезирээк үйрөнүп, көбүрөөк колдоосуна түрткү болду. Бул болсо мына заманбап жашоонун чындыгы, адистердин санариптик компетенциясы, бул болсо дүйнө коомчулугунун, мамлекеттердин, адамдардын жана бизнестин өнүгүүсүндөгү башкы каражат экендиги мына ушул шарттар тастыктады. Атактуу дүйнөлүк экономисттер коронавирус экономиканы санариптештирүүнү 10 эсеге тездетти деп белгилеп жатышат. Өзүңүздөр билесиздер, президентибиз жарлыгына ылайык Санарип Кыргызстан 2019-2023 жылдар концепциясын ишке ашыруунун алкагында түндүк ведомство аралык системасы иштеп баштаган. Анда тейлөөчү 631 электрондук сервис иштеп баштады. Сан менен айта турган болсок, 2020 жылдын ичинде 79 ведомствонун ортосунда 37 миллион 800 миң маалымат алмаштыруулар жүргөн. Бул мамлекеттик, ошол 79 мамлекеттик министрликтердин, ведомстволордун алкагында 37,8 миллион маалымат алмашуу жүргөн. Же болбосо 37,8 миллион маалыматты буга чейин кайсы бир биздин жарандарыбыз алып келип берип, же болбосо бири-биринен алуу үчүн кат бири-биринен ташылып, почта менен кат барып, ал жактан кайра бир айдыз отуруп алып, ал катка жооп даярдап, анан кийин кат аркылуу кайра келчү маселелердин баардыгы мына бул санариптик түрдө бир эле кнопканы басуу менен кайсы бир мамлекеттик орган, экинчи мамлекеттик органдан алчу маалыматты биздин жарандарыбызды убара кылбастан, же болбосо башка бир адис ошол жерге отуруп алып атайын жооп даярдабастан түздөн түз ала баштады. Ал эми мамлекеттин бизнеске карата маалыматтары боюнча 49,2 миллион транзакция жасалган. Же болбосо 49,2 миллион документ мамлекеттик кызматтардан мына бизнеске берилген. Бул ошол электрондук түрдө. Бул өтө чоң деңгээлдеги жетишкендик деп ойлосок болот, айтсак болот. Экинчиден бул көптөгөн суммадагы биздин мына каражаттарга, мамлекеттин каражатына, элибиздин каражатына экономия алып келди. 2020 жылдагы жакшы жаңылык, быйыл электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталынын модернизацияланган жаңы версиясы ишке киргизилди. Буга чейин 191 мамлекеттик кызмат заявка деңгээлинде турган болсо, жаңы порталда 2020 жылдан баштап 51 мамлекеттик кызмат көрсөтүү ишке ашырыла баштады. Анын 46-сы толук автоматташтырылды. 4 кызмат көрсөтүү 14 мамлекеттик органдан табыштама берүү боюнча ишке ашырылат. Же болбосо мындай табыштама дегенибиз жана заказ берүү боюнча ишке ашырылат. Мына менин колумда ушул 51 мамлекеттик кызматтын тизмеси турат. Булар толук автоматташтырылган кызматтар. Айта кетсем, кээ бирөө бул кыймылсыз мүлкүңүз барбы жокпу деген аныктама справканы автоматтык түрдө алсаңыз болот. Машинаңызга салык төлөгөнсүзбү же төлөй элексизби? Машинаңызга кандайдыр бир айып пулдар келдиби? Буну азыр элибиз абдан жакшы колдонуп атат. Же арестин бар жок, же жок экендигин билсеңиз болот автоматтык ошо санариптик кызматты колдонуу менен.
милдеттүү медициналык кызматтан камсыздандыруу боюнча камсыздандырылгансызбы же жокпу деген маселени маалыматты алсаңыз болот. Малыңыздын бар жоктугу же болбосо аны канча саны боюнча малыңыз идентификациядан өткөнбү же жокпу деген сыяктуу маалыматтарды дароо эле ошол санарип түрдө алууга бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөр бар. Паспорт, туулгандыгы тууралуу, нике тууралуу, каза болгондугу тууралуу жана башка кандай күбөлүктөр, Чернобылга, Баткен окуяларына катышкандыгы боюнча маалымат каттар, пенсиялардын көлөмү, жөлөк пулдар, сүйүнчү пул боюнча маалыматты жана башкаларды ушул сыяктуу маалыматтарды жана кызматтарды толук автоматташтырылган түрдө алсаңыздар болот. Мына буга чейин ушулардын баардыгын жарандарыбыз справка алыш үчүн кайсы бир мамлекеттик кызматка барып, ал жерде очередте туруп, заказ берип, 3 күндөн кийин кел, 5 күндөн кийин кел, же болбосо ар кандай мындай тоскоолдуктар же болбосо убаракерчиликтер. Бир эле жолу барып алып калса жакшы, албаса кийинки жолу келесиң, ал күн даяр болбосо андан кийин кел деп 2-3 жолу каттап, жолго акча каражатын убактысын коротуп келген убактар. Бүгүнкү күндө Кудай буюрса биздин жарандарыбыз ушул кызматтарды үйүндө отуруп эле эч кандай маселе жок алууга мүмкүнчүлүк алды. Жана айткандай, автоматтык түрдө тез аранын ичинде кээ бирөөнү 1 минуттан ичинде ушул алсаңыздар болот. Анан дагы айтып кетчү нерсе ушул кызмат көрсөтүүнүн көпчүлүк түрлөрүн, кээ бир жанагы маалым каттарды, справкаларды буга чейин кайсы мамлекеттик органга кызмат алам дей турган болсоң, сөзсүз түрдө могул справканы алып кел, тигил справканы алып кел, могуну чогултуп кел деп айтчу. Азыр дээрлик көпчүлүгүн мамлекеттик органдардан коммерциялык даже кээ бир кызматтар, мына банктар көбүнчө ушул өтүп калышты. Азыр биздин жарандардан сурабай турган болду. Аны ошол керектүү справканы ошол мамлекеттик органдардан ошол санарип аркылуу, түндүк аркылуу ошол керектүү мамлекеттик орган болобу, коммерциялык кызмат болобу, банктар болобу, алардын баардыгы өздөрү алып ала турган болуп калды. Бул жактан дагы бир топ жеңилдиктер пайда болду. Бул кызматтардан биздин республиканын аймагындагы биздин жарандарыбыз эле колдонбостон, ошондой эле биздин чет өлкөлөрдөгү консулдуктарыбыздан дагы акысыз, же болбосо биздин ошол жактагы жарандарыбыз дагы четте жүрүп, интернет аркылуу алса болот. Анан жана кээ бир дагы кызматтар бар, дагы башка кызматтарды, аларды дагы мына жеке кабинет ачып, ошол жактан алса болот. Бул боюнча жакын күндөрү мына атайын презентация даярдалып атат. Андан сырткары жерлерде окутуу, башка жумуштардын баары пландалып киргизилип атат. Ошол боюнча биздин атайын кызматтар мындай кеңири шашпай туруп айтып берип, силерге түшүнүктүү боло тургандай кылып алып берет. Жогорудагы кызматтарды алыш үчүн эмне керек? Мисалы үчүн мына жеке кабинет ачуу маселеси боюнча ар бир колдонуучу, ар бир мамлекеттик кызматтан пайдалангысы келген адамдар ошол жеке кабинетин ачса болот. Бул ал үчүн бул биздин жарандарга электрондук кол тамга керек болот. Бул мына же болбосо 17-жылдагы баягы образецтеги ID паспортту болуусу керек болот. Мисалы үчүн мына электрондук кол тамганы билесиздер, буга чейин жаңы башталганда бул кандайдыр бир акылуу кызмат болгон. Анан азыр анын 20 000 штугун биз мамлекеттин эсебинен элдерге биринчи ошол кол тамга алгысы келген элдерге берели деп жатабыз, акысыз. Анан бул кол тамганы бир жолу алгандан кийин өмүр бою ошол биздин жараныбыз ошол кол тамга менен колдонуп жогорудагы кызматтарды алганга мүмкүнчүлүк алат. Жана мен айткандай 20 000 электрондук кол тамганы мына акысыз берүү боюнча азыр иш чара жүрүп жатат. Негизинен болсо буну атайын кызматтардан мына биздин жарандарыбыз бир жолу алат, ошо менен андан кийин колдоно берет ар дайым. Же болбосо эгер кол тамга алгысы келбей турган болсо, жана ID паспорт 17-жылдагы образецтеги ID паспорт боло турган болсо, ошол аркылуу дагы иштей берсе болот. Кийинки маселе, урматтуу мекендештер, элдин ишенимине ээ болуш үчүн өтө көп аракеттер керек. Бүгүнкү күндө өкмөт бул боюнча дагы элдин ишенимин арттыруу, элге татыктуу кызмат көрсөтүү максатында иштерди жүргүзүүнүн үстүнөн иштеп жатат.
Улуттук статистика комитети тарабынан дайыма чыгарылып турчу калктын ишеним индексинин көрсөткүчүнө 2020 жылдын ичинде 3 органга болгон элдин ишеними жогорулады. Бул ички иштер органдарына болгон элдин ишеними өткөн жылы 15,1 балга туура келе турган болсо, быйыл 40,8 балга жетти. Саламаттык сактоо уюмдарына өткөн жылы 17 балл берилген болсо, быйыл 36,7 балга жогорулады. Айыл чарбасындагы органдарга өткөн жылы 24,9 балл берилсе, быйыл элдин ишеничи 33,5 балга чыкты. Мына негизги буга чейинки элдин арасында мына ишеним жок. Ушул жерлерде мисалы айыл чарбасында эч кандай иш жок. Кээ бир даже биздин жарандарыбыз айыл чарба министрлиги мүмкүндө кереги жок болуп калды деген сөздөргө чейин мына айтылып жүргөн ушундай сунуштар. Андан сырткары саламаттык сактоо уюмдарындагы маселелер, ал жердеги көйгөйлөр, мына ушул тармактагы бүгүнкү күнгө чейин болуп жаткан көйгөйлөрдүн баардыгы, анан ал жердеги майда коррупция кээ бир ушулордун баардыгы мына элдин ишенимин абдан түшүрүп жиберген болчу. Мына быйылкы жылдагы оору дагы бир жагынан себеп болуп, экинчи жагынан ушул жердеги кээ бир иштердин башы көрүнүп калганына байланыштуу мына 36,7 балга жогорулады деп ойлойбуз. Ички иштер министрлиги боюнча болсо мына 15,1 балдан бүгүнкү күнгө 40,8 балга чейин көтөрүлдү. Бул да болсо, бул ошол биздин милицияга, биздин ички иштер органдарына элдин ишеними жогорулагандыгын көрсөтүп жатат. Элибиз ар бир органдын кандай иштеп жаткандыгын көрүп турат. Иштеп жаткан адамды эч качан иштеген жок деп айтпайт. Элибиз калыс, элдин баасы биз туура деп ойлойбуз. Өзүңүздөр билесиздер, 17 сентябрда Коопсуздук кеңеште коррупция маселеси каралды. Президентибиз баса белгилегендей, коррупция менен күрөшүүнүн эң эффективдүү жолу коомдун бардык чөйрөсүн санариптештирүү өткөрүү болуп эсептелет. Порталда адам фактору жана коррупциялык аракеттер толук жокко чыгарылды. Дал ошол автоматташтырылган кызмат көрсөтүүлөрдө мамлекеттик кызматчылар ал процесске катышпайт. Алардын ордуна мамлекеттик органдардын маалыматтык системалары иштейт. Коррупция менен күрөшүү бул күрөшүүдө бул санариптештүү негизги мындай коррупцияны жоюудагы негизги ырыкчак болуп эсептелет деп айтсак дагы бүгүнкү күндө жаңылбайбыз. Мен жогорудагы айткан цифрлардан улам. Анан адамдык жана факторлорду жоюудагы болуп аткан ошол жанагы мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөгү ошол маселелерден улам биз жогорудагы жыйынтык туура экендигин дагы бир жолу далилденип жатат деп айтсак болот. Сиздердин убактыңыздарды жана мен жогоруда айткандай жана каражаттарыңыздарды сезилээрлик үнөмдөгө жардам берүү үчүн өкмөт баардык аракеттерди жасап жатат. Сонун бири болуп жогорудагы айткан маселелер болуп эсептелинет. Мамлекеттик кызматтарды автоматташтыруунун саны дагы көбөйтүлөт. Жогорудагы айткан мына 191 мамлекеттик кызмат, анын ичинен мына бүгүнкү күндөгү толук кандуу автоматташтырылган 51 мамлекеттик кызматы бул негизги кызматтар болуп эсептелинет. Андан сырткары башка дагы ушундай кызматтар бар. Бүгүнкү күндө анын үстүнөн тиешелүү адистер иштеп жатышат. Мен ойлойм жакын күндөрдө булардын дагы маалыматын угасыздар деп. Коррупцияга каршы күрөшүүдөгү маселелер боюнча өкмөт Коопсуздук кеңешинин чечимдерин аткарууну уюштуруп жатат. Мына акыркы жакын күндөрдө болгон Коопсуздук кеңешинин чечимдери бүгүнкү күндө өкмөткө келип жетти. Өкмөт бүгүнкү күндө ошонун аткаруу боюнча иш пландарын иштеп чыгып бүтүп калдык. Кийинки жумада өкмөттүн деңгээлинде координациялык коррупцияга каршы күрөшүү боюнча кеңеш бар. Ошол кеңештин отурумун өткөрүп, биз ал жерде кеңири талкуулап, тиешелүү мамлекеттик органдын жетекчилерине тапшырмаларды беребиз, анын үстүнөн ишти күчөтөбүз. Урматтуу мекендештер, кийинки сөз адаттагыдай эпидемиологиялык кырдаалга токтолсом, дүйнөдө бул илдетке 31,3 миллион адам чалдыкты. 21,5 миллион адам айыкты, 965 миң адам каза болду. Айрым мамлекеттерде кайрадан ооруга чалдыккандардын саны көбөйө баштагандыгы айтылып жатат. Бизде азырынча Кудай сактасын абал туруктуу,
23-сентябрга карата Кыргызстанда коронавирустан 45.630 учур катталды. Анын ичинен 41.904 жаран оорудан айыкты. 1063 адамыбыз тилекке каршы бүгүнкү күндө каза болду. Бирок акыркы күндөрдөгү өткөн жумадагы статистиканы анализ кыла турган болсок, мына 47 адамдан 91 адамга чейинки жаңы учурлар каттала баштады. Бул мына ошол өткөн жумада бир аз биздин жаңы учурлардын катталышы бир аз биздин мамлекетте дагы, биздин республикада жогорулаганы байкалып жатат. Бул негизинен аймактар боюнча алып карай турган болсок, бул Баткен областы, Ысык Көл областы жана Жалал Абад областарында ушул жаңы ооруга чалдыккан биздин жарандарыбыздын саны көбөйүүдө. Башка жерлерде да бүгүнкү күндө ушундай жаңы ооруларды чалдыккандардын саны көбөйүү коркунучу бар. Себеби дегенде бүгүнкү күндөгү өкмөт, тиешелүү мамлекеттик органдардын жасап жаткан аракетине карабастан таптакыр биз санитардык эпидемиологиялык норманы сактагандан кеттик. Баягы оор күндөр эстен чыкты. Биз азыр той ашты кайра баштадык. Көчөдө жүрүп, кайсы бир жолугушууларга, коомдук транспортто, башка жерлерде маска тагып жүрүү маселеси баарын унуттук. Мына биринчи вспышка болгон күндөрдөн кийинки акыбалды эске салып көрсөк, мен өзүм көп болуп карап көрүп көрдүм. Эгерде көчөдө 10 адам жүргөн болсо, 9-у жок дегенде ошол маска менен жүрүп калдык. Бир 10-15 күн ошондой болду, андан кийин кайра эски адатыбызга түштүк. Урматтуу мекендештер, болуп өткөн кыйынчылык күндөрдү эстен чыгарып салбайлы. Кудай сактасын, бизде келбей эле койсун, айланып өтсүн. Бирок кандай болгондо дагы алыскы, жакынкы кээ бир мамлекеттерде бүгүнкү күндөгү акыбал бизди дагы абдан түйшөтүп жатат. Ошого байланыштуу баардыгыңыздардан сураныч бүгүнкү күндө ошол санитардык эпидемиологиялык норманы сактоо менен. Сиздерден аз эле нерсе тартипти сактап, санитардык норманы сактап, масканы тиешелүү жерде тагынып, өзүңүздөрдү, жакындарыңыздарды сактасаңыздар. Ал эми биз болсо өкмөт баардык бүгүнкү күндөгү тиешелүү даярдыктарды көрүп, кандайдыр бир кайра кайсы бир региондордо ушундай маселе жаралып кала турган болсо, анын алдын алып, тиешелүү убагында чара көрүнүштөн иштеп жатабыз. Дагы бир токтолуп айтчу нерсе, ушул бүгүнкү күндөгү акыбалга байланыштуу эл ичинде профилактикалык эмдөө иштерин жүргүзүү боюнча план иштелип чыккан, билесиздер, графиги түзүлгөн. Кадимки сасык тумоо, курч респиратордук вирустук ооруларга каршы вакциналарды сатып алуу иштери 3 этапка бөлүнгөн. Биринчи этап боюнча 15-сентябрда биз айткандай эле 119.643 доза вакцина сатып алынып келинди. Жалпылап айтканда 120.000 доза бүт райондорго бөлүштүрүлүп жөнөтүлдү. Эмдөө иштери башталды. Биринчи этаптын вакциналарынын каражаттары республикалык бюджетте мурда эле каралып бөлүнүп берилген. Биз айткан убакта келди, азыркы мезгилде ошол вакцинация иштери региондордо баштала баштады. Экинчи этап менен 715.000 доза вакцина сатып алуу үчүн жарыяланган тендердин документтери кечээ 2 күн мурун 21 сентябрда ачылды. Буюрса, октябрдын башында бул калган ошол экинчи этаптагы дозаны дагы алабыз. Октябрь, ноябрь ичи эмдөө иштери жүрөт. Экинчи этапта сатып алынуучу вакциналардын каражаты республикалык бюджеттин эсебинен бөлүнүп толук кандуу берилген. Үчүнчү этап менен 1 ноябрга чейин дагы 70.000 доза алабыз. Бул гриппке каршы вакцина ЮНИСЕФтин гранттык каражаттарынын эсебинен сатылып алынат. Эмдөө иштери буюрса ноябрдын аягында бүткөрүлөт. Эмдөө иштеринде биринчиден тобокел топтору, сасык тумоо менен көп ооруган балдар, медициналык кызматкерлер, 60 жаштан жашы улгайган кишилер эмделет. Экинчиден социалдык өнүктүрүү министрлигинин тизмесинде катталган калктын социалдык аярлуу катмары, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, балдар, аз камсыз болгон үй бүлөлөр эмделет. Республиканын бардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда ФАПтарда акысыз жүргүзүлөт. Жогорудагы мен айткан категорияларга бардык республиканын аймагында ушул айтылган маселе
тиешелүү уюштурулган жерлерде акысыз жүргүзүлөт. Мындан тышкары, эгерде тийиштүү шарттар бар болсо, айрым жеке саламаттык сактоо уюмдарына эмдөө иштерин жүргүзүүгө уруксат берип жатабыз. Бул боюнча иш-чара жүргүзүлдү. Бул жеке эмдөө ишканаларында бул акы төлөө менен жүргүзүлөт. Биздин кайсы бир жарандарыбыз акы төлөө менен алганга мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, ошол жерлерден барып туруп акысын төлөп, вакциналарды сайдырып алса болот. Бул Бишкекте 10 жеке медициналык борбор бүгүнкү күндө толук кандуу тиешелүү документтерин алышты. Ошто 6 жеке медициналык борборго тиешелүү документтер, уруксат кагаздары берилди. Жалал Абад, Баткен, Таласта садбир жеке медициналык борбордун филиалдарында ушул иштер жүргүзүлө турган болду. Нарынга Баневский лабораториясынын филиалына уруксаттар берилди. Демек, бардык региондордо бүгүнкү күндө ошондой жүргүзүүгө уруксат берилди. Ал эми райондук деңгээлдерде могул акы төлөө менен алуу үчүн кайсыл жерде кайсыл ушундай акы төлөө менен иш жүргүзө турган коммерциялык же болбосо жеке менчик эмдөө пункттары боло турган болсо, ал жерлерге биз тез аранын ичинде уюштуруп бергенге бүгүнкү күндө даярбыз. Ал боюнча Саламаттык сактоо министрлигине тапшырмалар берилген, алар тиешелүү иштерин жүргүзүп жатат. Олардан тышкары саламаттык сактоо уюмдарынын курулуш иштеринин бардыгы активдүү фазада жүрүп жатат. Өткөнүнө жараша ооруканалар тиешелүү медициналык жабдуулар, аппараттар, эмеректер менен жабдылып жатат. Жеке коргонуучу каражаттардын запасы толукталууда, көлөмү боюнча күнүгө маалыматтар алынып турат. Дары-дармектердин абдан көп керек болоорун билдик. Ошондуктан ар күнү аларга мониторинг жүргүзүлүп жатат. Дарыгерлердин жетишсиздигин айрыкча пульмонолог, инфекционист врачтар, капельница куюучу медсестралар кыска курстардан окутулуп, кайрадан даярлыктардан өткөрүлүүдө. Урматтуу мекендештер, башкысы баарыбыз коронавирус кандай оору экендигин башыбыздан өткөрдүк. Симптомдорун билдик, дарылоо протоколдорун тактадык, дарылоону эмнеден баштоо керектигин дагы үйрөндүк. Мына 4-5 протоколдор алмаштырылды. Ошол дарынын же болбосо оорунун түрүнө жараша ар кандай кайсы дарылар керектелүү экендиги билинди. Жогоруда айтылган фармацевтикалык компаниялардан сырткары дары-дармектердин буга чейинки таңсык болгондору же болбосо керектүү болгондордун баардыгын тактап, бүгүнкү күндө мамлекеттик ошол дары-дармектин запасын түзүү боюнча иштер да жүрүп жатат. Анын бир 60%-га жакыны бүгүнкү күндө мамлекетке алып келип киргизилди. Калган 40% боюнча дагы жогорудагыдай мен айткандай, урматтуу мекендештер, баарыбызга бүгүнкү күндө баарыбыз социалдык дистанцияны кармап, санитардык эпидемиологиялык эрежелерди так сактап, өзүн өзү изоляциялоо керектиги үчүн бул керектөө изоляциялоо керектиги өтө маанилүү экендигин эсибизден чыгарбасак, мен жогоруда айткандай өткөн оор күндөрдү эстен чыгарбастан баарыбыз ошондон жыйынтык чыгарып, бүгүнкү күндө өзүбүздү жана жакындарыбызды кайрадан ооруп калуудан сактасак. Мен сиздерден ошону суранып кетет элем. Кийинки маселе, урматтуу мекендештер, эң көп кайрылуулар бул авиа каттамдардын жандандырылуусу боюнча келип жатат. Өткөндө брифингде мен айткан элем, биз 32 өлкөгө каттамдарды ачуу макулдуктарын бердик. Анын ичинен мына өтө көп сурангандары бул Россия, Казакстан, Турция, Бириккен Араб Эмираттары жана башка рейстер болчу. Мына бүгүнкү күндө 21 сентябрдан баштап Россия менен 2 авиа каттам жандандырылды. Бишкек, Москва, Бишкек багыты боюнча каттам жумасына 1 жолу ишке ашырылат. Бул Кыргызстан тарабынан авиатрафик компаниясы ишке ашырат. Бул ар бир жума күнү аткарылат. Москва, Бишкек, Москва каттамы боюнча да жумасына 1 жолу, бул дагы ошол жума күнү Москвадан Бишкекке, кайра Бишкектен Москвага. Бул Россиялык компания тарабынан аткарыла турган каттам. Жалпысынан Москвага ошол 2 каттам жумасына бүгүнкү күндө аткарылат. Андан сырткары кечээ өзүңүздөр билгендей, 2 Россия Федерациясы менен Кыргызстандын ортосундагы өкмөттөралык комиссиянын отурумдары болду. Россиянын делегациясы бизге келип
ошол иш-чарага катышып кетишти. Ошол жерде дагы жогорудагы айтылган рейстердин санын көбөйтүү боюнча маселе көтөрүлдү. Эки жак тең бул боюнча карап, жакын арада бир чечимдерин билдирүүсү зарыл экени белгиленди. Казакстан менен Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын ортосундагы авиациялык келишимдерге ылайык эки өлкөнүн үзгүлтүксүз каттамдары 20-жылдын 20-сентябрынан баштап кайра жандандырылды. Алматы-Бишкек Алматы каттамы жумасына Дубай-Бишкек Дубай багыты боюнча жумасына 3 жолу, Шаржа-Бишкек Шаржа багыты боюнча жумасына 1 жолу рейстер аткарылмай болду. Ички рейстер боюнча Бишкек-Ош Бишкек боюнча билесиздер каттамдар жүрүп жатат. Андан сырткары Бишкек-Баткен Бишкек багыты боюнча каттам 20-жылдын 15-сентябрынан баштап жумасына 1 жолу уча баштады. Бишкек-Жалал-Абад Бишкек багыты боюнча да каттам 18-сентябрдан баштап жумасына 1 жолу аткарыла баштады. Эгерде эпидемиологиялык абал туруктуу сакталса, анда дагы башка каттамдарды ачуу боюнча иштерди дагы карайбыз. Учурда шайлоо өнөктүгүндө үгүттөө иштери кызуу жүрүп жатат. Президентибиз баса белгилегендей өтө күчтүү отандашта жүрүп жатат. Кыргызстан ачык мамлекет экендигин баарыбыз дагы бир ирет көбөлүк деп айтсам болот. Баардык маалыматтар, болуп жаткан региондордо болуп жаткан маселелер тез аранын ичинде баардык мамлекеттин ичиндеги биздин жарандарыбызга массалык маалымат каражаттары тарабынан жеткирилип турат. Эч кандай бул жерде бут тосуу же болбосо маалыматты бербей коюу маселелери турган жок. Кыргыз Республикасынын ачыктыгы боюнча мына мен 1-2 цифрага токтолуп кетейин. Сөзүм куру болбош үчүн мына дүйнөлүк сөз эркиндиги рейтинги боюнча көрсөткүчтөрдү карасак, Кыргызстан 180 өлкөнүн ичинен 82-нчи орунда турабыз. Бул маалымат интернет айдыңында ачык болгондуктан өнөктөш өлкөлөрдөгү абалды көрөлү. Россия 149 орунда, Казакстан 156 орунда, Өзбекстан 157, Тажикстан 161. Бул боюнча да айта турган болсом, Россия 132 орунда, Өзбекстан 149 орунда, Казакстан 145, Тажикстан 150 орунда турат. Демек, биздин мамлекет Кыргызстаныбыз демократиялуу, ачык мамлекет. Ага элибиздин эрки күчтүүлүгүнөн жеттик деп айтсак болот. Мына биздин ушу элибиздин жалпы баарыбыздын буга ол жетүүдөгү кылган эмгегибиз ошол жемиши деп ойлоймун. Азыркы таптагы өлкөбүздүн өнүгүшүнүн бирден бир шарты коомубуздагы туруктуулук. Азыркы муун ушул эркиндикти, ушул туруктуулукту баалап, барктап сактоого милдеттүүбүз. Эч кандай шайлоолор стабилдүүлүктү бузганга татыбайт. Аравандагы окуянын бардык күнөөлүүлөрү өлкөнүн тиешелүү мыйзамдарына ылайык тиешелүү жазасын алат. Өзүңүздөр билгендей, мына 2-3 күн мурун Араван районунда болгон окуя, биз атайын тапшырмаларды бердик. Тиешелүү мамлекеттик кызматтар бул боюнча иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Бүгүн эртең мен ойлойм алар өзүнүн чечимдерине, тыянактарын бизге берет деп. Тиешелүү ал жердеги күнөөлүүлөр өзүнүн тиешелүү жазасын алыш керек. Шайлоо кампаниясына катышып жаткан саясий партиялардын өкүлдөрүнө дагы бир жолу кайрылам. Жарандык позициябызды туура кармап, эч кандай чагымчылык калтырбай, бардык иш-аракетиңиздерди мыйзам чегинде алып барганга чакырамын. Айрыкча элдин ынтымагына доо кетирбешибиз керек. Ошол эле мезгилде беткап тагынуу, социалдык аралыкты сактоо жана көптөгөн адамдардын катышуусундагы иш-чараларды өткөрбөө сыяктуу маселелер санитардык эпидемиологиялык талаптар сакталган жок, бул жоопкерчилик катары каралат. Мына көптөгөн партиялардын региондордогу, шаарлардагы болуп жаткан жолугушууларын көрүп жатабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы менен биргеликте саламаттык сактоо министрлигинин иштеп чыккан алгоритми менен биз чыгып кетип жатабыз. Бул боюнча тиешелүү мамлекеттик органдарга катуу тапшырма берилип жатканына карабастан, маселе эч мындай жакшы жыйынтыгын бербей жатат. Кээ бир массалык маалымат каражатынан бул боюнча ар кандай сын пикирлер өкмөткө дагы, башка жактарга дагы, партияларга дагы айтылып жатат. Мен ойлойм бул туура сын пикир деп. Биз ошого баарыбыз чогулап жетпесек, бул бир эле жазалоо жолу менен бул маселени тыйып жетүү абдан кыйын экени бүгүнкү күндө билинип жатат. Ошондуктан сиздерден дагы бир ирет суранып кетет элем. Бардык ошол санитардык эпидемиологиялык нормаларды сактап берсеңиздер, мамлекеттин кызыкчылыгын жогору коюп, элибиздин коопсуздугун жогору коюп,
ушул ишке абдан мындай бир туура мамиле кыла турган болсок, элибиз тарабыбыздан дагы, ошо шайлануучу саясий партиялар тарабынан дагы ушул эрежени кармап берсеңиздер, калган маселелерди бүгүнкү күндө өкмөт чечүүгө аракеттерин көрүп жатат. Кыскача бүгүнкү күндө брифингдеги маалыматтар ушундай. Урматтуу мекендештер, көңүл бурганыңыздарга рахмат. Чоң рахмат Кубатбек Алчевич. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, олорду маселелердин баарын сиздер биздин расмий Кыргыз өкмөтүнүн расмий сайтынан, биздин Telegram, Facebook, Instagramдагы расмий аккаунттар аркылуу, баракчалар аркылуу, ошондой эле мамлекеттик телекомпаниялардын ушу Facebook'тагы расмий баракчаларынан дагы көрө аласыздар, уга аласыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.